Ортадан 148 балл алдым. Буюрса, менин баллым менен жакшы эле өтсө болот экен. Негизи 148 жакшы эле балл экен. Дополнительный балдар дагы 60тан жогору болду, бүт жакшы чыкты. Азырынча ошо оюмда журналистика бар. Негизи лингвистика жагында караштырып жатам. Ошо журналистика акыры жагы барып журналистика тапшырат окшойм. Менеджмент аябай актуалдуу профессия азыркы боюнча элдин баары кызыгып жатат жана офистерге абдан керектүү болуп жатат азыркы учурда. Правоведение в будущем, прокурор, дипломный, юридический диплом керек биринчиден. Ошо в будущем жакшы окуп, өзүм кесибим менен кетейин деген ойлорум бар. Кайсы тандоо кыйын болбоду? Башында ойлондум, жакшы эле. Ошо все-таки решился, да, прокурор? Я хотела в разные направления. Думала пойти по своей мечте, но не получилось. Баллы не позволили. Вот. Поэтому я решила, что психология это выгодно и очень полезно будет для меня в будущем. 123 балл алдым. Направление информационная безопасность тандадым. Компаниялардын өнүктүргүм келет да, безопасность жагынчы. Потому что азыркы убакта хакер немелер көп атака болуп атат да. Взлом кылып атышат. Ошол жагын көп карап усовершенствовать этким келет да. Мен Талас областынын Бакай Ата районунун Кеңир айылынан келдим. Атым Эркинай. ОРТ балынан 134 балл алдым. Негизи иностранный факультет тандайын дегем. Ал жактан ошол лингвистика жакын, английский тилин тандап, ошол жака тапшырайын дегем. Управление бизнесом тоже караштырып көрөлү дегем. Азыр бардык жака тапшырып, талон таштап көрө берели депчи. Мен ОРТдан 165 алдым. Азырынча мен юридический кесип тандадым. Мен тандаган себеби бул Кыргызстанда тактыкты, Кыргызстанда бардык нерсенин мыйзамдуу болушун каалайм. Журналистика тарабын тандадым. Реклама жана связь общественностью, медиа коммуникациялар жакты. Келечеги өтө чоң. Анткени азыр тегерек четибиздин баары биздин маалымат менен курчап турат. Ошол маалыматты алып адамдарга жеткизгенге, мындай түшүнүктүү тилде айтып бергенге деле өтө ыңгайлуу жана ар бир сферада өз ордун таба турган жумуш деп эсептейм. Келечеги кең деп ойлойм. Абитуриенттерди онлайн регистрация бүгүн 15-нде башталды. Азыркы учур менен алганда Жусупов Аласан атына Кыргыз улуттук университетине 1940 абитуриент катталды. Абитуриенттердин тандоосу юридикалык, юриспруденция багыты, экономика багыты, IT багыттары жана чет тилдери болуп жатат. Эми юриспруденция багыты Кыргызстанда бирден бир баягы керектүү адистиктердин бири болуп эсептелинет. Ошондуктан бул багытка тартылган студенттер көп. Кабыл алуу абитуриенттерди каттоо 2020.edu.gov.kg онлайн порталы аркылуу жүргүзүлөт. Конкурстун жыйынтыгы чыккандан кийин документтерди кабыл алуу офлайн форматта жүргүзүлөт.